Assalamu alaikum agayın. Kayradan Kurasava rejissörü köz gelip alıp buradagı tabiatыбызга gelip mına çegaraçılardın parkında oturabız. Mına kükük çakırıp kalgan ise azı kükük çakırıp atat mına kulak kokulup. Эми Кыргыз элинин баягы көчмөн доор элдин тукумубуз да бул табият менен эш аркак гармондуу жашаган. Табият деген башкадан, анан табият деген ошол канжаныбыздай. Анан эми мына азыр эртең менен таңга жук туруп алып шаардын борборунда ишим бар эле, кайра келатып абдан капа болдум мен. Баягы эле немистин эски чириген маршруткасында эл бири-бирин сөгүп тыгылышып келатат. Эми ушул Эмил Дос мына тарыхты айтардын алдында Эмил Доско дагы кайрылып коелучу. Эмке, бул шаарды бир карасаң болбойбу? Баягы күнү ушул жана мамлекеттик тил боюнча жыйында дагы мен катып айттым эле элдин көзүнчө. Мен Кудайдан тилейм да ушул мына тең туш катары кыргызча эле айталчы. Эми ушу дос бир тарыхта калса экен деп Кудайдан тилейм да. Биз эми дос болгондо казаныбыз кашып салып бербеген, ниеттеш, биргестеги жолдошпуз өзү, теңбиз. Анан эми ушул же транспорттун кебетеси акырчы кириң баягындай эле жатат. Мынабу биз Түштүк дарбазасында Дайыр Асанов атындагы чегерачылардын паркы. Баягы туалетиң салынбайт. Эми күн ысый баштаса ушул жерге эл быкпырдай кайнайт жекшемби, шемби күндөрү. Каяка ушатып атканын билбейсиң эми ушул. Жапайчылык эми ушул алтын деле бар экен. Ушу туалет салып, транспорт тоңдоп, 1000 транспорт алып келем, 1000 автобус дедиң эле, дайын жок. Эл кыйналып атат. Заман болсо өтүп атат минтип. Анан оңолуп атабыз эле дейсиңер, эмнеңер оңолуп атканын мен көрбөй атам мен. Баалар баса учуп атат асмандап күндө. Мен дайыма мына глобуска кирем, күндө кошулуп атат баалар. Бияңан айлыкты кошконуң менен бааларың секирип атат биякта, орампой тээп. Транспорт бул, шаардын акыбалы бул. Бир эми президент өзү чуркап жүрөт, өрт өчүргүчтөй болуп, көрүнгөн жерде үйлөргө кирип, мына өткөндө көрдүм, ошо жыйында 4 районуңдун акими улак тарта турган заңгыраган жигиттер экен. Мингендери жип кымбат, киргендери да өзүнчө баа, кийгендери өзүнчө баа. Ошондо айттым го мен, уялсаңар болобу батырлар, ушул маңкурт деп Кайран агабыз Чыңгыз бизди өзүбүзгө бизди жазыптыр да. Маңкуртчулукка алып баратасыңар элди. Кудай ырбады, президент чуркап сүрсө буларың бир көрүнбөйт, куну басып да келбейт ушул жерге. Өзүң деле ушул шаарды аралабайсыңар, баягы көрбөйсүңөрбү, баспайсыңарбы? Силер аткара турган ишти президент аткарып атат. Ал киши жумшак киши экен, өзү чуркап жүрөт. Мындай кадрларды жыгача бар конкурстук жол менен коюш керек деп орой айткандачы. Бир кезде конкурстук жол менен коем деди эле. Мага мүмкүнчүлүк берчи, мен эртең барып бир шанс берчи. Союздун убагындагы бир өзүм курду 4 кадрды сунуш кылайын. Жарым жылда гүл кылат шаардычы. Мен сунуш кылайын, журналист катары билем бул аз Кыргызда ким иштээрин. Мен өзүмө кысма сурабайм, ошо 4 кадрды сунуш кылам да. Гүл кылат жарым жылда убакыт берсең шаарды. Анан эми өткөндө дагы бир жаман кабар. Мына биздин депутат айым атын унутуп атам, айтты. Ошол жанагы райондук, областтык газеттерди жаап бүтүрдү эле, эми айылдагы бир тике китепканаларды жаап атыптыр. Мына Акылбек Жапаров. Акылбек Жапаров ушул газет десе эле үркөт экен. Мына Эркин Тоого, Кысы Кыргыз туусуна биздин кыргыз тилди коем, ал эптеп тамтаңга чыгып жүргөн экен. Ушуларга акча бербей калыптыр эми. Бул эмне деген эми? Биз жанагы бир кезде койлорго паспорт алып берем деди эле, ошол баранствого айдап атабы бул жигит өзү, иним. Бизден маңкуртчулук айдап атабы бир тике Кыргызда. Ансы деле билимсиз калды эле. Өткөндө сыймыктанып жазып атат, мына президент өзү катышты. Айт намазга. Мен да мусулманмын, мен да айт намазга окудум, мечитте эле окудум. Ошо кылкылдап аянтка батпайт деп сүйүнүп атабыз. Ал ошол мен айт намаздарды эмес, мына жума намаздарда баяндарга барып катышам. Мечиттерди кыдырам, кандай молдолордун деңгээлин. Бул балдар ошол көчөгө чыкканда башка, ал мечитте отурат, бири-бирин тебелеп өтүп кайра бүткүчөктү, намаз бүткүчөктү. Көчөдө ал балдарың же динди билбейт дурустап. Тарыхты китеп окубайт, динди окубайбы? Мухаммед пайгамбардын хадистерин. Аны окугусу келбейт. Барып бекер сөз дугаттагы угумуш болуп чыгып кетет. Же светский динден жок, же дини динден жок, арасат калган
Baldar'ın bir armiyası cüret göçede. C işten yok. Öndürüş yok. Emi biz eskide yaşımız kaldı mana emniyeden tartınabız. Aytalı şu el için. Bunu altın dele var eken muşular tez işletip bir reformalar jasalsa jakşı bolar эле. Ana bugün Baldar surap attırmı Noygut urusu jönünde dep men göçө şu telefonuma çalışat arka жерден Noygut urusunu surayбыз deyip. Noygutlar деген özü Manasta aytılат, Улуу Manasta. Manas mına berki Çingizkan'dan beriletip aytqысы kelgen kişiler var. Андай emес. Manastın tarixi Kayran Karasayев aytқандай 2000 жылдан ары жатат, бери болгондо. Себеби андагы сүрөттөлгөн сюжеттер, окуялар, адам аттары, жер аттары, диалогтор тети канча диндерден мурда жатат Манас. Анан кийин эми айтканым мынабу Noygutlar жөнүндө. Ошол Noygut уруусу Улуу Манаста айтылат. Noygutlardын ак балта деп. Эми биздин Алатоолук Манасчылардын бардыгынын бир сүйлөшүп алгандай темасы бар да. Ошо Алоокө кыргызды чапканда Алатоодон Анжияндан чаптырат. А негедир Жусуп Мамаевабыздын жана бизге алып келип жайылтып аткан Манасында Енисейден чаптырат. Bunun ayırması var. Bu жерде gep жатат. Kıtay'ın ideologiyası жатат açık aytkanda. Alatoo senin jerin emes degen. Bunu düşünbөгөндөр, o Yenisey bizdin jeri. Albatta altın doğru mezgilinde Yenisey bir kanatın bolgon, bir kanatın Ural toğo çeyin bolgon. Oşol жалгыз эле кыргыз эмес, кыргыз башкарган, бирок жалпы түрк эл тилдүү элдердин жери, казак, кыргыз, түрк тилдүү элдердин жери болгон. Анан эми ошону түшүнбөй эле Anan Uralay veremiz. Jusup Mamay'dın Manası mınday dep. Жоқ, al жерде kep жатат. Biz Alatooluk Manasçılarga Sagınbay, Sayakbay, andan murku tege Şapak, andan murdaki Tınıbek, Akılbek Manasçılardın aytkanlarına tayanışımız gerek. Oşondo kıskarta bükülü aytkanda Akbalta, kadimki Akbalta atağız koşo aydalgan. Anan Jakып menen barıp Oş yerden anjana Aykölüň Manas törölüp atpayбы. Migratsiya azırkı baldardын tili menen aytkanda Tentiken kırgыздын arasında törölüp atat 6 ayda. Anan oşol birinci Manas çıkkanda ele jana çoң jindi degen at menen çıkıp atat, Kiliçka menen azır. Oşol kalmakты töbөгө koyup эле çıkıp atat al Kankoruň. Oşonda atası Jakып bay bolup kalgan kesken kokuylap atat. Ay çunak bala sen kalmaktarga tiyişpe, bul baylığını çaçasın beme. Dep al baylığını oylap atat. Anan oşonda Manastığın bilgen, tanıgan, ustatı Akbalta ababız bolgon. Al Noygut bolgon oşo. Mına oşondan beri Noygut aytılat. Andayın anın balası Çuak. Ömür boyu çoң azatqa çeyin Manas Nongol olup geldi. Jana Joğun sayza Çuak saydı, atı kaldı Manaska degen söz oşondan kalgan. Anan eң bir dramalı jeri var bu Manasta. Koşoydun kengeşi menen Manas Altay'dan bolgon eldi jıynap, janagı Kazak Kırgızı eçigen kalmağın koşo kıyıp janagı kurama jurt kıldım degen oşondan kalgan. Oşonun barını alıp sürüp gelgen. Anan gel atkanda mına Karkıraga gelgende anan Akbalta atağız sakalından jaşın kuyultup Manaska batasın berip şakirtine ustatı. Anan aytıp atpayбы. Tuğan jer degen kıyın eken, sagındım sarkol jerimdi dep atat. Maga uluk saat beremmi, men Çuaktı koştum saga. Men hem göçümdü alıp bir tike Noygut'ta alıp jerime geteyin dep atat. Sarkol kayakta. Sarkol Pamir'de. Janagı Karaköl. Murzakke kaparıp jaskan Karaköl'dün gazları degen mıktı angemesi var. Kıştakta degen povesti var oşol jaskan birinci şedevri. Oşol Noygutların jeri, Badakşan arjagı. Mına kayran jerlerdi giyin aldırdık bizdin jerlerle. Özübüzdün ittigi üstten. Mına jerge talda kırgızdardın bari göçüp kelip aldı. Anı koy hem ber jagını ele karmap kalalı çeme. Arjagını aldırıp jüberdik. Anan hem oşol Noygut'tun jer eken. Anan kayran Akbalta ababız anan tiyagı menen göçüp anan Manas Koşoydun kengeşi menen barıp talasta ordo kılgan. Bu tarihi faktılar özü. Bunu jomok dep tantamdayıp. Bunu okuluklarga tarih katarı girgisiş gerek. Anı Kudayip biz oşonda usuldarını жазып atabız. Birgeleşip işteybiz koy mu onu? Hem aytayın degen Noygut urusu oşondan beri aytılıp atat. Andan kiyinki mına Noygut'tun dangın çıkargan kız saykal. Genetikasında var go kızlar kıyın çıkan dep. Andan kiyin anan Жаңыл Mırsa.
Атактуу Жаңыл Мырза, көз катарын берген Жаңыл Мырза. Анан кийин анан келгенде мына мен Моңолдор урусунанмын. Мен Моңолдор урусу деп жанагы эт жеген эле анан шайлоолордо эле фонд түзө коюп эле шамалдаган Моңолдор эмесмин. Мен Моңолдордун тегин Наалеже деген кичинекей китеп сценарий жасап чыгарып койдум. Окусаңар мына нуска дүкөнүндө турат. Ошол ортолукка келип түндүк түштүктүн санжырачыларынын ортосуна келип калыстык менен жазгам. Ал Наалеже ким? Наалеже Агуулдун кызы. Агуул ким? Агуул Куул деген Аккуунун аты бөлүнүп коюлган Долон бийдин балдары, эгиз баласы. Ошондон анан атасы жетим калып, Агуул Наалежебиз Агуулдун кызы жана үч үкөсүн жетелеп чоңойтуп атпайбы? Адигине Тагай Муңгуш. Мынабу негизги кыргыздар ушу үчөөнөн таралып атат, биякта тияктагылар. Анан ар жагы бер жагы бар дечи. Мына ошол Наалежебиз кимге турмушка чыккан? Моңолду төрөгөн деп атабыз. Бирөө аны тиги ар кандай көрө албастар анан тигиндей мындай дейт. Бакма баласы болгон анан дорду деп калмактарга кошот. Андай эмес. Ал Наалеже да жөн кишиге тиеби? Жөн кишиге тийбейт да. Мына мээси бар киши ойлонуш керек. Ал киши Көкө Дайыр деген тетиги Нойгуттун ханы Кылыч хандан качып келген Көкө Дайыр деген бир туугандардын ошо Көкө баатырына тийген. Арсызып ашыктык менен тийген аны. Анын чоң майдалап отурганда чоң себептери болгон. Ошол күрөшкө чыгып, калмак менен кыргыз жеталаштын чоң мелдешинде Көкө баатыр Наалеженин тапшырмасы менен күрөшкө чыгып, ошол Наалежени алган. Анда Моңол төрөлгөн, түштүктө Моңол дейт, анан Моңолдор болуп кетти. Анан эми кыргыз, ана мына деген фонддор бизде көбөйүп кетти. Эми мен ошол мына президентке деле кайрылат элем, ушул жана курултай, анан кыргыз деген ушундай майда чүйдө эски чинелерди идеализациялап көтөрө бериштин кереги жок менимче. Менин көз карашым ушундай кишимин. Алдыга жылуу керек. Бүтүн көрүш керек. Сартаке айткан, мына көлдүн жетакесинин бири Сартаке Төлөс болгон, Төлөс уругуну. Түштүктө Төлөс дейт. Кадимки барпы ырчы, атактуу, гениалдуу ырчы, ошол Төлөстөн болгон. Сартаке Төлөс болгон. Ошол киши айтып атпайбы, керес сөзү. Ай балдар, кыргызды бүтүн түшүнө белгиле деп атат. Азыр бир кыргызды бүтүн түшүнгөн мен кишини өтө саналуу. Баары эле бөлүнөт да. Анан фонд түзө коет, анан ынтымак түзө коет. Анын максаты эле барып шайлоодо. Шайлоодо шамалдап эле, желегин көтөрүп эле трайбализм да. Андан башка максатын көргөн жокмун мен азыркы барып. Эт жеп алып эле ошол күбүрөп эле анан түндүк түштүк. Анан эмне? Анан бир биздин баягы биздин короодон теке салалы деген эле кеп. Акыры орой айтканда кыргыздын макала бар го. Ошол эле максат алардын. Жанагы бүтүн кыргыз, урааным Манас, улутум кыргыз деп чыгуу керек азыр. Дүйнө сапырылып, өйдө төмөн болуп атат. Бүт тиге жалпылаштыруу жүрүп атат, бириктирүү жүрүп атат, карсылдашып, жер талашып атышат. Ушундай кезде биригип, бир ураанын алдында чыгуу керек, ал майданда жүрбөй. Абдан сивилдүү жолдорго кетиш керек, дипломатиялуу, жанагыдай билимдүү жолдорго кетиш керек эле. Анан жума намазда, айт намазда мынча киши чыга калды дебей, анын жанагы светский жолдорун иштеш керек. Кыргыз мусулман болушун керек. Кыргыздын улуттук рухун таянып, биздин чоң аталар намаз окуган, мен чоң атам 5 маал жазбай. Кардын үстүндө көрпөчөсүн салып кетип баратканда окуган кайран кишилер. Бирок алар Манасын кудайындай көргөн, салтын кармаган бекем. Кийген кийими дагы биз эми Кудай тободойлу минтип кийсек да сындап атасыңар. Кеп кийимде эмес, кеп көкүрөктө. Мына жүрөктө таануу. Кеп ошондо. Ал заманга ылайык кийинесиң, жүрөсүң. Калпак кийип мен жөө жүргөн кишимин. Маршруткага түшсөң эле калпагың булганып анан төбөң тийип атпайбы. Ошон үчүн муну кийип жүрөсүң. Ылайыктуу деп. Аны мен блатной болоюн деп кийип аткан жокмун. Ошол жүргөн турганыңа ылайыктуу. Мен джип болбосо кийимге машинем. Коюп анан калпак кийип жана депутаттай отура турам мен деле машинем болсо. Жөө жүрөм мен. Ар кай жерде жүрөм, ылайыктуу кийинем ошого. Кеп көкүрөктө, тазалыкта, ниетте. Ошо Нойгут уруусу ушундай болгон да, анан Нойгуттан Моңолдор төрөлүп атат. Ал Моңолдор элдин уйуткусу деп мен айткан эмесмин. Ал элдин берген баасы. Ошол орденге ылайыктуу болуш керек, Моңолдордун тукуму. Ошол элдин уйуткусу деген баага татыктуу болуш керек. Уулук шумдуктан алыс болуш керек. Менин кандаштарым айтып коёйт. Анан эми
Mına o bizden janagı mayda berk izben ogay tatты. Muş prezidentten ülgü alıp bir eldi aralasalar bunu. Mına eldi aralap basıp mına köçölörde aralagan bir men чиновникти көрбөйм да. Moskvanın meri özü soksoyup köçöde жүрөt. Собянин. Köçöden bereti reportajındayım. Moskvаны gül kılıp saldı deyip. Men uşul 4 Sovetler Soyuzu'ndan kalgan 4 kadırdı sunuştayt elem Emil Dosko. Yarım жылдан убакыт берчи, мен журналист катары билем кыргыздарды. Gül kılıp salat. Menin kuraktağımda kadırlar var. Oşonda gül kılıp turgan şahardı. Anan zangıragan jigitlerdi koyup koysun geçip iş yazabay oturat. Oşonu aytaldı.